Урматтуу мусулман бир туугандар, биринчиден баардыгыбызды жоктон бар кылып жараткан, бүткүл ааламды тарбият кылып башкарып турган, өтө мээримдүү жана ырайымдуу, жападан жалгыз, эч кимге эч нерсеге муктаж болбогон улуу Алла субханаху ва таалага бардык мактоолор, шүгүрлөр, даңктар жана алкыштарыбыз болсун. Ал эми бүткүл ааламга рахмат болуп келген, акыркы демине чейин үммөтүм деп мээнет кылып, жашоосун арнаган, үммөтүм бактылуу болсун деп күндү күн дебестен, түндү түн дебестен мээнет кылган сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга жүрөгүбүздүн түп тамырынан чыккан салам жана салаваттарыбыз болсун. Саллаллаху аля Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Жараткан Аллах Таала баардыгыбызга ушул жума күндү берекелүү кылып, жума күнүн берекетинен Аллах Таала баардыгыбыздын пендечилик кылып койгон ката кемчилик күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Дүйнө жана акыретте бактылуу инсандардын катарына кошкон болсун. Кимдин кандай каалоо, тилек, максаттары болсо Аллах Таала өзү орундаткан болсун. Ал эми ооруп аткандар болсо Аллахым аларга шифа, ден соолукту берген болсун. Элибизде, жерибизде дайыма тынччылык, аманчылык, токчулук, береке, пайыздар болгон болсун. Жума баяныбыздын теманаты бул тазалык жөнүндө болот. Тазалык бул имандан, айлана чөйрөнү тазала, бак тарак отургузуунун сооптору кандай сооптор берилет? Ислам динибиз тазалыкка үңдөй турган дин. Көп деген аяттарда жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринде тазалык туурасында көп хадистер айтылган. Ошолордун бирөөсүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: «Ат-тухуру шатрул иман». Тазалык бул имандын жарымысы деген. Иманды экиге бөлүп карасаңыз, жарым бөлүгү иман болсо, жарым бөлүгү тазалыктан турат деген. Демек, ислам динибиз тазалыкка үңдөй турган, тазалыкка чакырата турган бул дин экен. Аллах субханаху ва таала Кур'ани Каримде Бакара сүрөсүнүн 222 аятында Аллах Таала айтат: «Инналлаха юхиббут таввабина ва юхиббул мутатаххирин». Чындыгында Аллах Таала күнөөлөрүнө тооба кылган адамдарды жакшы көрөт. Кимде ким күнөөсүнө тооба кылса, о жараткан Алла, мени күнөөлөрдөн тазалагын, я Алла, күнөөлөрүмдү кечиргин деп, күнөөлөрүнө кечирим, тооба кылган адамдарды Аллах Таала жакшы көрөт. Жана Аллах Таала тазалануучуларды дагы Аллах Таала жакшы көрөт, сүйөт. Демек, тазалык ислам динибизде эң жогорку даражаларында турат. Муддассир деген сүрөсүндө Аллах Таала айтат: «Я айюхал муддассир». О кийимине оронуп, чүмкөнүп алган адам, кум фа анзир, тургун, адамдарга барып эскерткин. Эртең акыреттин жашоосу болот. Бейишти, акыретти, тозокту эстеткин. Ва роббака факаббир, жана Роббиңди даңазалап улуктагын. Ва сиябака фатаххир, жана кийимиңди тазалагын деген. Аллах Таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга өкүм берип атат: «Ва сиябака фатаххир», кийимиңди тазалагын деп атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам тазалыкты имандын жарымысы деп айткан туугандар. Мына бүгүн жума күнү. Жума күнгө бардыбыз келип, чогулуп, жума намазга келдик. Жума намазга келгенде кимде ким жакшынакай жуунуп келген болсо, жакшынакай кийимдерин кийип келген болсо, жаңы кийим кийиш шарт эмес, кымбат кийим кийиш шарт эмес, же бир мода кийимди кийиш шарт эмес. Ислам дин айтат, таза болсун дейт. Эски болсун, жөнөкөй болсун, бирок ал таза болсун. Ман гъассала яумал жумуати вагтасала. Кимде ким жума күнү жакшынакай жуунган болсо, сумма баккара вабтакара, жума намазга эртеле келип турган болсо, эртерээк жума намазга келген болсо, вадана минал имами вастамаа, имамга жакыныраак келип отуруп, алыс жака эмес, имамга жакыныраак отуруп, имамдын сүйлөгөн баянын, хутбасын жакшылап кунт коюп уккан болсо, вамаша валам яркап, келгенде мечитке жөө басып келсе, унаанын үстүндө эмес,
Анда ушундай келе турган болсо кандай сооп берилет билесиңерби? Kana lahu bi kulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Ушул адамдын жума намазга басып келген ар бир кылган кадамыңызга Аллах Таала bir жыл орозо кармады, bir жыл бою, түнү бою тахажжуд намаз окуду деген соопту жазат туугандар. Ар бир кылган кадамыңызга, эгерде сиз үйүңүздөн мечитке чейин 500 кадам менен бассаңыз, 500 жыл орозо кармады, 500 жыл түнү бою тахажжуд намазды окуп чыкты деген соопту алат туугандар. Качанда эгерде жума күнү жакшынакай жуунуп келген болсо, жөө басып келген болсо, имамды жакшынакай тыңшап уга турган болсо туугандар. Ошондуктан ислам динибиз тазалыкка үңдөй турган, тазалыкка чакырата турган дин. Тазалык бул каяктан башталат? Тазалык ар бир адамдын өзүнөн башталат. Ар бир адамдын тили таза болсун, ар бир адамдын жүрөгү таза болсун, ар бир адамдын караган көзү таза болсун, адамдын кийими таза болсун, адамдын денеси таза болсун. Мусулмандар жок дегенде бир жумада бир жол жуунат толугу менен. Даарат, кичинекей даарат алат, намаздарга алат. Ооздорубуз, тиштерибиз таза болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: 2 рекет мисвак менен окулган намаз, мисвагы жок окулган 70 рекет намаздан жакшыраак деген. Мисвакты пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам көп колдонот эле. Бул пайгамбарыбыздын сүннөтү. Мисвакта 70тен ашык пайдасы бар. Мисвак колдонгондо Алла разы болот. Шайтанын бели сынат. Бул тишибизге дагы жакшы, көздүн көрүүсүнө дагы пайдасы бар. Ошондуктан мисвакты ар бир даарат алганда, тамак жегенден кийин мисвакты колдонойлу. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам үйгө кирер менен эле пайгамбарыбыз мисвак менен оозун тазалайт эле. Мисвакта 70тен ашык пайдасы бар. Ошон эң чоң пайдасы туугандар, адам жаны чыгып өлүм төшөгүндө жатканда иман келмесин эстейт экен. Иман келмесин эстеп, иман келмеси менен дүйнөдөн кетет. Кимде ким акыркы сөзү ла илаха иллаллах келме болсо, ушул адам буйруса бейишке кирет. Ушул мисвактын эң чоң пайдасы өлүм төшөгүндө келмени эстейсиз туугандар. Ал эми тамеки, арак, опиум же наркотик же ошондой бир арам зыян нерселердин көптөгөн зыяны бар. Демек, тазалык, урматтуу туугандар, сырткы тазалык болот, жана бир ички тазалык болот экен. Сырткы тазалыктар кандай? Адамдын денеси таза болуш керек, адамдын кийген кийими таза болуш керек, адамдын үйү таза болуш керек, жашап аткан жери таза болуш керек, адамдын иштеген жери таза болуш керек, айлана чөйрөсү таза болуш керек. Аалымдарыбыздын айткан сөзү бар: бирөөлөргө пайданы жеткизгиле, пайданы жеткизе албайсаңар жок дегенде зыянын жеткизбегиле деген. Ислам дин тазалыкка буйрулган. Биз тазалашыбыз керек. Булгам калган, мусор турган, ыплас турган жерлерди тазалашыбыз керек. Эгерде биз тазалай албайсак, жок дегенде кир кылбайлы, мусорларды таштабайлы, таштандыларды таштабайлы. Биз тазалашыбыз керек, зыян алып келбешибиз керек экен. Ал эми ички тазалык кандай болот десем, ички тазалык бул адамдын жүрөгү Аллах Таалага шерик кошуудан таза болсун. Аллах Таалага болгон ишенимден шектүүлөрдөн таза болсун. Көрө албастыктан таза болсун. Кызганычтан таза болсун. Алдагандан, жек көрүүдөн, аманатка кыянат кылуудан, текеберликтен таза болсун. Жүрөктө кыпынчалык текебери болсо, бейиш эмес, бейиштин жытын дагы жыттабайт деген. Бой көтөрүүдөн жүрөктөр таза болсун ички дүйнөбүз. Кайрымдуулукту кылганда эл көрсүн, эл мени мактасын, менин атым чыксын деп көрө албастыктан кайрымдуулук кылып атканда эл көрсүн нерседен таза болсун ички дүйнөлөр. Лукман Хаким деген өтө даанышман адам өзүнүн баласына осуят кылды. Эй балам деди, мен сага эки нерсени осуят кыламын.
көп эстеп тургун деди. Эки нерсени осуят кыламын, тез унутуп кой деди. Эки нерсени көп эстеп тур дегени Аллах Тааланы, жаратуучу Аллах Тааланы көп эстегин. Сага жашоо берген, өмүр берген, ааламды башкарып тарбият кылып турган, өтө кубаттуу, күчтүү, эч качан картайбаган, үлгүрөбөгөн, баардык ааламды тарбият кылып турган, башкарып турган Аллах Тааланы көп эстегин деген. Экинчи, бул жашоону үзө турган өлүмдү эстегин деген. Качан өлүмдү эстегенде ички дүйнө тазаланат. Качан адам өлүмдү унутса, ал адам күнөөгө батып калат. Эртең каяка барам унутуп калат. Өлүмдү көп эстеп тургун деген. Ал эми эки нерсени унутуп кал дегени, биринчиси, сен бирөөгө жакшылык кылсаң, аны милдет кылбагын. Кайрымдуулук кылсаң, бирөөгө жардам берсең, аны эч качан милдет кылбагын, аны тез унутуп койгун деген. Экинчиси, бирөө сага жамандык кылса, бирөө сага зыян кылса, ошону эстеп жүрө бербей, жүрөгүңдү кек сактап жүрө бербей, кечирип салгын аны Аллах үчүн. Ошону сен тез унутуп койгун деген. Ошондуктан ички тазалыктар, туугандар, кайрымдуулуктарды кылганда эл көрсүн, эл мени мактасын дебеш үчүн ички дүйнөбүз таза, Алла гана үчүн гана болгон болсун. Мусулман адамдын денеси, кийими, тамак ашы, турак жайы таза болуш керек. Отурган орду таза болуш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Аллах Таала чырайлуу зат деген. Ошондой эле Аллах Таала чырайлуулукту жакшы көрөт деген. Жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, зыян берүүчү нерсени көчөдөн алып койсоңор, бул силер үчүн садака берилет деген. Жана айткан, имандын 70тен ашык бутакчалары бар. Ошон эң жогоркусу бул калима ла илаха иллаллах келмеси деген. Эң ылдыйкы төмөнкүсү бул жолдон зыян берүүчү нерселерди алып коюу деп айтылган. Ошондуктан туугандар, бирөөлөргө биз пайдабыз жетсин, пайданы жеткизе албайсак, жок дегенде зыянды жеткизбейли. Тазалык туугандар, бардык жакта тазалык болуш керек. Алла өзү таза зат, бир дагы айыбы жок зат. Ошондой эле Аллах Таала тазалыкты да жакшы көрөт. Ошондуктан туугандар, ар бир учурда намазга келип атканыбызда, үйүбүздө дагы, жумушта дагы бардык жакта тазалыктар болсун. Колубуз дагы таза болсун. Мындайча айтканда бирөөгө зыян бербейли. Жүрөгүбүз таза болсун. Оюбуз дагы таза болсун. Бирөө турасында жаман ойлобойлу туугандар. Эч бирөөгө жаман ойлобойлу. Оюбузду дайыма таза кылайлы. Биз билебиз, Аллах Таала биздин жүрөктөрүбүздү карайт. Жүрөгүңдү эмнени карайт? Жүрөк канчалык таза? Жүрөктө канчалык Аллага болгон ихлас бар? Канчалык жүрөктө Аллага болгон сүйүү бар? Аллах Таала карай турган жер жүрөк, жүрөктүн тазалыгын карайт туугандар. Ошондуктан жүрөктөрүбүздү дагы таза кылайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, адам баласы дүйнөдөн кеткенден кийин ал кабырда жатат. Кабырда жатып турса дагы артынан сооптор барып турат деген да. Артынан анын жакшылыктары жетип турат. Мындайча айтканда, бир ривайет боюнча 7 түрлүү жакшылыктары адам баласы дүйнөдөн кеткенден кийин дагы артынан жетип турат деген. Алар кайсылар? Биринчиси, эгерде тирүү кезиңизде бирөөгө илимди үйрөтүп кетсеңиз, бирөөгө Куран үйрөтүп кетсеңиз, ошонун сообу сизге дагы эле жетип турат. Экинчиси, эгерде тирүү кезиңизде арык казып койсоңуз, сууну агызып койсоңуз, арык агызып, ошонун сообу сизге жетип турат деген. Үчүнчүдө, казган кудук. Эгерде бир кудук казып койдуңуз, адамдар ошодон пайдаланса, ошонун сообу сизге жетип турат деген. Бир күндү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, мурунку заманада бир адам суусап, чаңкап, кудуктун ичине кирип, ушактан жуунуп, суу ичип, анан кудуктан чыкса эле бир ит турган экен. Ушунчалык чаңкап, суусап турган, ал топуракты жалап аткан экен. Ушул ит мага окшоп эле чаңкап суусап атса керек деп, кайра кудукка түшүп, өзүнүн бут кийимине суу алып туруп, ушул итке сууну берип койгон. Ушул амал үчүн Аллах Таала ушул адамдын күнөөсүн кечирип, Аллах Таала ушул адамдан разы болгон.
Ошондо пайгамбарыбыздын сахабалары сурады: "Я Расулуллах, биз өзүбүздүн жаныбарларыбызга да жакшылык кылсак, эмне ошого да сооп берилеби?" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ооба, жаныбарларга кылган жакшылык үчүн дагы Аллах Таала соопторду берет" деген. Ошондуктан биз кудук казып койсок, өлгөндөн кийин дагы канча адам пайдаланса ушул кудуктан, керек болсо канча жаныбар пайдаланса, ушунун сообу сиз өлгөндөн кийин да жетип турат. Төртүнчүсү, кайсыл даракты отургузуп койсоңуз, курма дарагыбы, алмабы, өрүкпү, алчабы, эгерде дарак отургузуп койсоңуз, көчөттөрдү отургузуп койсоңуз, ошонун сообу сизге жетип турат. Ошол жактан канча адам пайдаланса, канча жаныбар пайдаланса, керек болсо канча куш келип конуп пайдаланса, керек болсо ал мөмөлүү дарак болбой деле койсун. Жөн эле көлөкө болуп берсе бирөө үчүн, бирөө келип астына көлөкөгө отурса, ошо көлөкөгө отургандыгы үчүн дагы сизге сооп жетип турат экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ма мин муслимин ягрису горсан ау язрау зарган." Кайсыл бир адам бир көчөк отургузуп койсо, даракты отургузуп кое турган болсо, фаякулу минху тойрун ау инсанун ау бахиматун илля кана лаху бихи садакатун. Ушул мөмөлүү дарактан келип бир адамдар келип жесе, же жаныбарлар келип жесе, же бир куштар келип конуп жесе, сизге кыяматка чейин ушул сооп уланып турат деген. Ошондуктан туугандар, айлана чөйрө таза болуш үчүн, айлана чөйрөнүн абасы таза болуш үчүн дарактарды отургузайлы. Кудайым буйруса баарыбыз бир ниет кылып коелу, ар бир мусулман жок дегенде бир жылда бир дарак, бир көчөт отургузуп койсун. Ушул сизге кыяматка чейин сооп болот. Бешинчиси, кайсыл бир адам мечит куруп кеткен болсо, мечит курдуңуз, медресе куруп кеттиңиз, канча адам мечитке келип намаз окуса, канча адам келип ушул жактан Куран окуса, ушул жактан сабак окуса, канча жакшылык тапса мечитте, куруп кеткен адам өлгөндөн кийин дагы сооптун баардыгы ушул куруп кеткен адамга жетип турат. Алтынчысы, тараткан Куран китептерине. Сиз бирөөгө Алла үчүн деп Куран сатып бердиңиз, дагы бирөөлөргө бердиңиз. Медреседе окуп аткан балдарга Курандан бердиңиз. Алар Куран окуган сайын ар бир тамгасына сизге сооп барып турат, сиз өлүсүп кетсеңиз деле. Жетинчиси, артынан Куран окуй турган, артынан дуа кыла турган балдар же кыздарды калтырып кетсек. Эгерде сиз артыңыздан балаңыз, кызыңыз сиз үчүн атаке дуа кылса, "О жараткан Алла, менин ата-энемдин күнөөсүн кечиргин, райым рахматың алгын, я Алла. Бул мен ата-энем" деп дуа кыла турган болсо, ошол балдардын, кыздардын сооптору сиз бул дүйнөдө өтүп кабырда жатсаңыз, балдарыңыздын дуасы, балдардын дуасы сизге жетип турат ошолордун сооптору. Ошондуктан тирүү кезибизде ушул 7 нерсенин баардыгын кылып кеткенге аракет кылайлы. Дарак отургузуу, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам курма дарагы деп айткан. Неге? Анткени курма дарагы бул берекелүү дарактардан, жана пайдалуу дарактардан бири болуп эсептелинет. Ал эми азыр курма отургуза албасаңыз, жок дегенде башка дарактарды отургузайлы. Алма болобу, алча, өрүк, башка толтура деген мөмөлүү дарактар бар. Ошолорду отургузайлы. Жекеле адамдар эмес, канча жаныбарлар жесе, канаттуу куштарлар жесе, керек болсо курт кумурскалар жей турган болсо дагы, ошол дарактын сообу ушул адамга жазылып тура берет экен туугандар. Ошондуктан баардыгыбыз тең буйруса бир ниет кылып коелу. Bir жылда жок дегенде бир дарак отургузамын, бир көчөт отургузамын. Ошо аркылуу биздин аба ырайыбыз таза болсун. Биздин жүрөктөрүбүз таза болсун. Эртең өлгөндөн кийин Аллах Тааланын астына барганда баардыгыбыз тең таза бойдон, жүрөктөрүбүз таза бойдон, денебиз күнөөдөн таза бойдон, кулактарыбыз, көзүбүз, оюбуз, колдорубуз, буттарыбыз таза бойдон Аллах Тааланын астына барайлы. Жашап аткан үйлөрүбүздү таза кылайлы. Үйдө эгерде таза эмес кармасак, рызкыбыз азайып калат. Үйлөрүбүздү таза кармасак, ушул үйгө байлык келет. Ошондуктан үйлөрүбүздү дагы буйруса баарыбыз тең таза кылайлы. Жараткан Аллах Таала
ушул баардыгыбызды таза жашоого, таза жүрөк менен жашоого Аллах Таала баарыбызга тауфик, мүмкүнчүлүктү Аллах Таала берген болсун.